ушул кыргыз жигиттери алдыга коло медаль күмүш менен жада калса алтын бар. Желбиреген кыргыз желегине бийик жарашат. Спортчуларды ошондуктан колдогула жакшылап. Дайым кыргыз улут өзү бийик койгон намысын. Кыргызында күрөш чыккан балбандардын алышы. Биз элимдин үмүтүбүз баштаган соң таштаба. Муну эреже түрүндө бек ичиңе сактап ал. Уруп жарган бул ырымды спортчуларга арнагам. Жигиттерге кыргызымдын намысын бек сактаган. Чеберине спорт түрүнүн ары көздө жогору. Дагы бийиктерге жетип ийгиликте бололу. Ошондуктан өжөрүңдү элиң үчүн аяба. Биз силерге ишенерибизди билип алгыла. Талыкпагандар күнүгө өсүп келе жаткандар. Күн жигиттер бар болгула барыңар. Күндү түнү спортчу ала тер агызам ашыккан. Күндү түнү эр азамат алды көздөй ашыккан. Чыган жигит чапаянба алга жигит алдыга. Турурдуңан кыран жигит кылар ишиң алдыда. Күндү түнү спортчу ала тер агызам ашыккан. Күндү түнү эр азамат алды көздөй ашыккан. Чыган жигит чапаянба алга жигит алдыга. Турурдуңан кыран жигит кылар ишиң алдыда. Көтөрүлгөн байрак кызыл эмге кырман терим менен чыгат майнап. Жеңип чыгып мына бүгүн чыкты ал финалга. Азаматсың эр азамат кыран кыргыз алга. Кыргызымдын кыран күчтүү жигиттери алдыга. Элиң үчүн жериң үчүн намысыңды алдырба. Сен үмүтсүң эл ишенген баары сенин колуңда. Атар эте алтын медалды аса кел буруңа. Алайым сени манас атамдын арбагы колдосун. Тике кара бийик көтөр башың жерге конбосун. Тырыш баары өз колуңда от күйгөндө жалындай. Эске алып эч унутпа күч атасын тааныбай. Негизи жыл сайын ушул 23 февралга карата өзү негизи университетибизде 23 февраль ата мекенди коргоочулар күнүнө жана ошондой эле университетибиздин 24 февраль ошол түптөлгөнүнө байланыштуу ушундай бир мырзалардын сынагы өтөт болчу. Бул сынак жылдагыдай эле жакшы өзүнүн орду менен өттү. Буюрса ар бир конкурсант өзүнүн өнөрүн, өзүнүн сахнада алып жүрүүсүн, кыскасын айтканда ошол өзүнүн чыгармачылыгын көргөзө салды. Негизи бүгүнкү сынак жакшы деңгээлде өттү. Бул сынак буюрса жылдан жылга өсүп келатат. Мындан 8 жыл мурун да ошол сынак болчу, бирок андагы сынактын жүрүшү башкача тартипте болсо, мынакей заман өнүккөн сайын, заман жылган сайын ушул тартиптери да өзгөрүп, жаңы немелерге форматтарга өтүп атышат. Бул болсо сүйүнтөт. Анан университетибизде мындай сынактар негизи жогорку, анан эң алдыңкы деңгээлде өтөт десем жаңылышпайм. Менчи Парф Абулкасым бүгүн мына Ошту мырзасы 2022 кароо сынагынын жеңүүчүсү болуп аталдым. Бул оюнга биз өтө көптөн бери даярдандык. Көптөгөн мээнет кетти. Мен эң алгачкы мага ишенип, мага колдоо көрсөткөн ата-энеме терең ыраазычылыгымды билдирем. Жана ошондой эле ушул оюнду уюштурган Ош технологиялык университетинин жалпы эмгек жамаатына жана жаштар комитетине ыраазычылыгымды билдирем. Дагы айта кетсем, мени ушул жерге колдоп келип, мени колдоп отурган, мени колдоочуларыма дагы терең ыраазычылык билдирем. Оюн өтө кызык өттү. Чыныгы мырзалардын оюну болду деп эсептейм.